10-апрелден 16-апрелге чейинки жылдыз төлгө менен тааныштырабыз. Кой жылдызы. Каржы маселелериңизди чечесиз, бирок кирешеңиз көбөйбөйт. Буга чейин алган карыздарыңыздан кутуласыз. Достук мамиледе жүргөн адамдарды сыноого убакыт келди. Жакшы күндөрдө гана эмес, оор учурда да сиз менен бирге калган досторуңуз бар экенине кубанасыз. Сүйүү мамилесинде өтө кызыл бат оңот, өтө ысык бат муздайт деген кептерге мисал болуп калат. Анткени бат тутанган мамиле көпкө созулбай үзүлөт. Бу качар жылдызы. Сиздин өжөрлүгүңүздү, аракетчилдигиңизди көрө албаган адамдар болот. Бут тосуп жасап жаткан ишиңизге тоскоолдук да жаратышы мүмкүн. Талаштуу маселеде эмоцияңызды көзөмөлдөбөсөңүз, өзүңүз эле зыян тартып каласыз. Жумушта эч качан эч кимди, айрыкча жаңы келген кесиптештериңизди сындабаңыз. Жалгыз бойбу качарылар гардеробун жаңыртып, жаңы кийимдерди алышса болот. Дем алыш күндөрү сырдуу адам менен кызыктуу жолугушуу өткөрөсүз. Сиздер жылдызы. Эгиздер көптөн бери уланып келе жаткан чоң чыр-чатакты тынчтык жолу менен чече алышат. Таанышыңыздын башка өлкөдөн ала келген сувенири сиз үчүн жагымдуу белек болот. Жумуш издеп жүргөн эгиздерге таттыктуу маянасы менен ишке орношууга сунуштар түшөт. Дем алыш күндөрү чоң ата, чоң энеңизге барып, ал акыбалын сурап, эс алып келиңиз. Бойдоктор жактырып жүргөн адамына биринчи болуп сезимин билдирбесе, ал адамдан кол жууп калышы мүмкүн. Бөйөн жылдызы. Бөйөндөр жашоодогу жеке принциптеринин айынан көп пайдалуу иштерден куру калышат. Айрым учурларда эгоңузду аттап өтүп иш башташыңыз керек болот. Бир көрүп сүйүп калууга ишенбеген бөйөндөр ал нерсе мүмкүн экенине өз мисалында ынанышат. Бирөөнү жактырып калып, оюнун баары ошол адам ээлеп алат, бирок эч бир сүйүү мамилеси жумушка тоскоол болбошу керек. Анткени дал ушул убакытта бөйөндөргө карьералык өсүш күтүлөт. Арстан жылдызы. Сиз пландаштырган баардык иштер оңой жана тез ишке ашып, ийгилик жылмаят. Максатсыз ишке акча сарптоодон этият болуңуз. Капчыгыңызга кылдат мамиле кылбасаңыз, тапканыңыздын берекеси болбойт. Каржылык сабаттуулук боюнча курстарга барууну сунушталат. Кесиптик ишмердүүлүгүңүздө өзүңүздү көрсөтүп, кошумча сыйакыга татыйсыз. Сүйүүдө азгырыктар көп болот. Жеңил ойлуу адамдардан олуттуу мамиле күтпөңүз. Бийкеш жылдызы. Ашыкча суроолор менен баш оорутпаңыз. Ишке ашыруучу пландардын тегерегинде гана ой чогултканыңыз туура. Антпесеңиз ар кайсы көйгөйгө алаксып, бир да жумушуңуздан натыйжа чыгара албай кыйналасыз. Тил өздөштүрүп, кошумча өнөргө ээ болууну каалагандар аракетин ушул жума баштаса, жыйынтыгы жакшы болот. Тараза жылдызы. Айымдардын сизди башка бирөө менен салыштырып, ал адамды мисал катары көрсөткөнү ачууңузду келтирет. Мындай салыштыруулар өзүңүздүн аракетиңизге кыжырданууну жаратышы мүмкүн. Андыктан жүрөгүңүзгө жакын кабыл албаганыңыз туура. Жакындарыңыздын бири сизге себепсиз эле белек тартуулап, маанайыңызды көтөрөт. Үй бүлөлүү таразалар көпчүлүк убактысын бала тарбиясына, алардын билимине жумшашат. Чаян жылдызы. Капчыгыңыз кампайып, үй бүлөлүк бюджетте олуттуу киреше булагы пайда болот. Келечектүү туруктуу кирешеси бар, бат натыйжа алып келе турган чакан бизнес баштасаңыз болот. Карызга акча берүү сунушталбайт. Эгер сураган адам абдан муктаж болуп турса, колдон келишинче кайтарымсыз акча берсеңиз болот. Кимдир бирөөлөр аброюңузга шек келтирген кептерди айтат. Бул сизди сындырбай, тескерисинче аброюңузду арттырат. Ызы-чуу коомдук жайлардан алыс болуңуз. Жаачы жылдызы. Жумушта тырышчаактыгыңызды далилдеп, жакшы көрсөткүчтөргө жетесиз. Иштин көптүгүнөн жакындарыңыздын кайсы бир маанилүү иш-чарасына катышпай калып, алар сизге катуу таарынышы мүмкүн. Үй бүлөлүү жаачылар никедеги өнөктөшү менен мамилесин бекемдөөгө, күндөрүнө өзгөчөлүк киргизүүгө аракет жасоолору зарыл. Болбосо түгөйүңүз окшош күндөрдөн тажап, башка бирөөгө көз арта башташы ыктымал. Текечер жылдызы. Жылдыздар жашооңузда олуттуу өзгөрүүлөрдү убада кылышпайт. Жумушта жана жеке жашоодо баары бир нукта өнүгөт. Каржы маселесинде сиз берген каражатты туура эмес жака пайдалангандыгы үчүн досторуңуздун бири менен талашып тартышасыз. Бирөөгө жардам берем деп тескерисинче жаман көрүнүп каласыз. Андыктан эгер адам өзү жардам сурап кайрылбаса, анын каржылык көйгөйүнө кийлигишпегениңиз туура. Суу куяр жылдызы. Канчалык көп көйгөйдү чечүүгө туура келбесин, психологиялык жактан сизди тынчтандыра турган абал пайда болот. Мындан улам жумуштагы көйгөйлөрдөн арылууну, үй бүлө ичиндеги келишпестиктерди жана досуңуз менен, кесиптешиңиз менен болгон чыр-чатакты оңой жеңүүнү үйрөнөсүз. Болуп өткөн айрым окуялар сиздин көзүңүздү ачып, тагдырга наалыгандын ордуна бар нерсеге шүгүр кылган акылман адамга айланат. Балык жылдызы.
эң купуя кыялыңыз ишке ашып баштайт. Чет өлкөгө кетүү же университет которуу тууралуу оюңуз болсо, жакындарыңыз менен кеңешиңиз, алар туура жол көрсөтүшөт. Сизди кыйынчылыктан коргойм деген никедеги түгөйүңүз сөзүнө туруп айтканын аткарат. Муну менен ортодогу мамиле мурункудан да ысып, жакын жан шериктерге айланасыз. Суук тийгизип, өнөкөт ооруларды козгоп алуудан сак болуңуз.